жаңы киргизип атам. Мына карасаңыз, сиздерде окуучулар бөлүмүнө киргенде 20-21ге бассам 8 балаңыз средний тайпада турат, орто. Бирок аларыңыз А, Б деген группаларга бөлүнбөй калыптыр. Мисалы, А группаңыз бар болсо дагы ошолго кирбей калыптыр. Ал үчүн академиялыкка Бир эле тайпа, эки эле тайпа бар жалпы бизде садик боюнча. ооба, түшүндүм. Болгону ошо деңгээлине отуруп, группасына кирбей калыптыр да. Мисалы, сиздин бережекиңиз бар болсо, ошонун группасына кирбей калыптыр. Мен түшүндүргөнүм ушул нерсе да. 20га өткөздүңүз, өзүнүн тайпасына мына средний дегенге жок экен, ошол жака кошпой коюпсуз. Ошон үчүн өтпөй жатат. Среднийге киресиз, редактировать дейсиз. Былтыркы среднийге кирип атам мен 20-21ге. Көрдүңүзбү, сизде 8 бала, жанагы 8 балабыз, өтпөй жаткан 8 балабыз, алар группасы жок деп, киргизилбеген окуучулар деп турат. Аларды галочка менен белгиледим. Кошууну бастым, группасына коштум. Эми аларды азыр мен өткөзсөм, окуучулар бөлүмүнө кирип туруп, былтыркы жылды караймын. Мынакей классы, билим берүү деңгээли средняя деп турат. Эми ушуларды мен старшыга өткөзөмүн. Ал үчүн жогорулуу аяктоо кнопкасын басам. 20-21, 21ден 21-22ге деңгээлинен средняя, бул жерде средняя, кийинки класс, бул жерде ката бар экен. Кандай ката экенин текшерели. Кийинки деңгээлиңиздин программасын текшерели. Мен буга чейин айтып кеткендей, сиздер эки программаны аралаштырып салыпсыңар. Средняя группа балалыкты сиз старшая группа балалыкка өткөзүшүңүз керек. А сиз жөн эле детский садтын старшая группасын алып туруп, ошого аракет кылып атасыз өткөзүүгө. Аны программа көрбөй жатат. Анткени үчүн сизде ар башка направление. Азыр мен балалыктын старшыйын кошуп атамын. Анан өткөзүүгө жардам берейин сизге. Балалыктын программасын коштум. Старшая группаны, анткени үчүн сиз среднийден старшыга которосузбу эжеке? Ооба. Мынакей, средняя, старшая, балалык деп турат. Группасын түзөмүн ушул старшая балалыкка плюс аркылуу. Мен азыр стандарт боюнча түзүп кое берейин, өзүңүз кийин оңдоп аласыздар. Так. Мугалимин өзүңүз кийин белгилейсиз, редактировать деп. Азыр мен болгону группаны стандарт кылып, старшая балалыкты түздүм, ошого которууга аракет кылайын. Мен эмне кылдым? Биринчи эле аларды былтыркы жылкыда өзүнүн группасына бөлдүм. Анан быйылкы жылкынын программасын текшердим, старшая группа балалыкты коштум. Кайрадан кубаттуулугун бардыгын текшерип туруп, ошол старшая балалыкка которууга аракет кылдым. Көрдүңүзбү, чыкты азыр ушул жерден балалык. Группасы чыкты. Андан кийин аны белгилеп туруп, балдарды которуп атамын ошол жака. Мынакей, баарын белгиледим, бекемдөө. Буларды которуп койдум. Сиз дагы ушул принцип менен башкаларды которууга аракет кылыңыз, калган болсо. Бирок азыр былтыркы жылкыда эч ким калган жок.